Кайрадан сиздер менен Үмүт Теле студиясынын маданий жана маалыматтык берүүсү. Студияда мен Улунара Султанбек кызы, саламатсыздарбы? Алгач берүүбүздү жагымдуу музыкалык чыгарма менен баштап алсак. Balası var
Ош мамлекеттик университетинде жаңы окуу жылынан тарта Испаниянын Кадис университети менен кызматташуу боюнча келишим түзүлүп, Кыргыз-Европа факультети ачылган. Учурда 118ден ашуун студенттер билим алышууда. Аталган факультетте студенттердин алгачкы коңгуроо аземи салтанаттуу түрдө болуп өттү. Бул тууралуу Гүлнур Арапай кызынын материалында. Ош мамлекеттик университетинин Кыргыз-Европа факультетинде студенттердин алгачкы коңгуроосуна ректор Канибек Исаков жана аталган факультеттин деканы Марашоглу Шукри окутуучулар жамааты менен студенттер катышты. Иш-чарада окуучу жетекчиси Канибек Исаков сөз сүйлөп, жаңы ачылган факультеттин жамаатын майрамы менен куттуктап, бул окуу бөлүмүнүн келечеги кең экендигин белгиледи. Анда өзүнүн бүтүрүүчүлөрү чыккан мезгилде ошол факультет өтө кубаттуу болот. Ошол класстер мына биринчи келген бактыңар болсо, себеби сиздер кайра ушул факультетке келип, ушул жерде агайлар менен ийдешип иштеп, кеңири жолду насыбер жасаган. Биз азырда чыйыр жолду салып беребиз. Кудай буйруса мына арыдан 4 жыл 5 жыл өткөндөн кийин насыбер бүтүргөндө факультетте минимум 500-600 болот. Biz ушул Ошто туруп, Бишкектин аба сынап өтүп, Европага чыгып кетишибиз. Иш-чарада Кыргыз-Европа факультетинин студенттери улуттук аспаптарда кол ойнотуп, ырырдап, бий бийлешип, концерттик программаларды тартуулашты. Андан соң окутуучулар куттуктап, студенттерге белектерди беришти. Зачёттук китепче силердин бүгүнкүндөгү студент болушуңарды белгилеп турган символ ушул менен баардыгыңарды куттуктайм. Ош мамлекеттик университетинин Кыргыз-Европа факультети мына бул ел июнь айында ректорубуздун буйругу менен ачылды. Июль-август айларында биз кабыл алууну өткөрүп, факультетибизге 118 студентти кабыл алдык. 5 адистик боюнча кабыл алганбыз. Булар Европа таануу, Америка таануу, эл аралык укук жана европалык укук, эл аралык туризм жана эл аралык бизнес башкаруу деген адистиктер менен студенттерди кабыл алганбыз. Азыр бул группалар ийгиликтүү окушуп жатат. Мына 2 айдан артык убакыттын ичинде студенттерибизди кичине берге адаптациясын өткөрүп, эми мына бүгүн ушул студенттерди Ош мамлекеттик университетинин студенттеринин катарына толук кандуу кабыл алуу аземин өткөрдүк. Учурда аталган факультетте студенттерге кыргыз, орус, англис тилинде сабактар өтүлүүдө. Аталган окуу бөлүм Испаниянын Кадис университети менен студенттерге билим берүүдө түрдүү долбоорлордун үстүндө иш алып баруу боюнча бир топ келишимдерди түзгөн. Ош мамлекеттик университети билим берүү деңгээлин жогорулатуу максатында эл аралык байланыштарга өзгөчө көңүл буруп, учурда дүйнөдөгү 31 өлкөнүн 149 университети менен кызматташып келет. Гүлнур Арапай кызы, Руслан Мирзаев, Үмүт телестудиясы. Жогорку окуу жайды бүтүргөн соң бардык эле студенттер айланма баракча толтуруу аркылуу диплом алышат. Бул бир топ убакытты талап кылып көйгөй жаратып келген. Азыркы тапта бул көйгөйдү чечүү максатында бирдиктүү терезе долбоору иштелип чыкты жана ишке кирүү алдында турат. Жогорку окуу жайды бүтүргөн соң бардык эле студенттер айланма баракча толтуруу аркылуу диплом алышат. Бул бир топ убакытты талап кылып көйгөй жаратып келген. Азыркы тапта бул көйгөйдү чечүү максатында бирдиктүү терезе долбоору иштелип чыкты жана ишке кирүү алдында турат. Бул кандай жолдор менен ишке ашат жана ал үчүн кандай документтер менен келүүгө тийиш? Чогуу назар салалы. Бул бирдиктүү терезе долбоорун ишке ашыруу тапшырмасы 18 мүчөнү камтыган жумушчу топко тапшырылган. Акырында төмөндөгүдөй жыйынтыкка ээ болушту. Бирдиктүү терезе долбоорунун иш процессин жогорудагыдай элестетүүгө болот. Мында бир жумушчунун кабыл алуусунда эле айланма баракча толтурулуп убакытты үнөмдөөгө болот. Ал эми негизи айланма баракча 10 пунктту камтып, анын ар бирине барып кол койдуруп, мөөр бастырып келүүгө туура келчү. Алар контракт боюнча декандын орун басары, жатакананын коменданты, кадрлар башкармалыгы, Ошмунун паспорт столу, китепти сактоо бөлүмү, факультеттин китепканасы, маркетолог, аудитор,
Карьера борбору, аскер комиссарияты. Анын ичиндеги 4 пункт авиен системасындагы маалыматтарга таянат. Ал эми экөө авиен жана адинес менен иш алып барат. Китепти сактоо бөлүмүнө келсек, ар бир студенттин карызы бар же жок экенин авиен системасынан көрүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болушат. Карьера борбору болсо ошмуда бүткөн студенттердин кайсыл жерге окуусун улантуу үчүн кетип жатат, кайсыл жерге жумушка орношту, ушул тууралуу окуу жайга маалымат алып калуу максатында анкетирлөө жүргүзөт. Бирдиктүү терезе жумушчусу студент тууралуу маалыматтарды авиенден такташтырганга чейин анкетирлөөнү толтуруп турат. Жалпылап алганда төмөндөгүдөй көрүнүштө. Алгач студент келет, өздүгүн тастыктаган документти берет. Эгер окуу төлөмдөрүнөн, китепканадан же документтеринен көйгөй болсо, бухгалтерия, кадрлар башкармалыгы, китепти сактоо бөлүмүнө кайрылат. Эгер баары туура болсо, анкета толтуруп, карызы жок деген кагазды алып эле дипломун ала алат. Ал эми окууну аяктаганы тууралуу көбөлүгүн ошмуунун архивинен алат. Студенттин ары бери чуркатпастан, кээде студенттин ата-энеси келип калат, аларды чуркатып, бюрократиялык баягы жумуштарды көбөйтпөстөн бир эле жерден ошол бир терезеден алып кете тургандай мүмкүнчүлүктү жаратып атабыз. Мынакей китеп сактоо бөлүмү бар. Китепке 4 жыл окуган болсо, магистратурада 2 жыл окуган болсо, андан кийин 6 жыл убагында Ош мамлекеттик университетинин библиотекаларына барып, факультеттин библиотекаларына китептерди алышы мүмкүн. Ошол китептерди алган, анын карызы бары жок экендиги жөнүндөгү маалыматты дагы биз өзүбүздүн автоматташтырылган системага киргизип атабыз. Бизден көз каранды болбогон бир эле структура калат, ал аскер комиссарияты, аны биз азырынча мындай жокко чыгара албайбыз да. Андан сырткары келишимдик акынын төлөнүүсү боюнча бизде маркетолог, аудитор деген кызматтар бар. Алардын кызматтары дагы автоматташтырылган болгондуктан бир эле учурда бир эле адам ошонун баарын бир терезеден көрүү мүмкүнчүлүгү бар. Демек бир эле адам аны 10 жерге чуркатпастан маалыматтардын топтомун көрө турган программалык камсыздоо иштелип чыгат. Иштелип чыкты өзүнүн балдарыбыз тарабынан. Ошону бир жерден алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болуп турушат да. Айталы студент келип бир биз ойлогондой болсо, буюрса бир 10-15 мүнөттүн ичинде ал толук айлана баракчаны алып, бүтүрүп, анан дипломун ала берсе болот. Бул жеңилдиктер окуу жайды бүтүп, мамлекеттик ишканаларда иштеп жаткандарга алда канча пайдалуу. Анткени мамлекеттик ишканалар ар күнү диплом алып келүү үчүн уруксат бере беришпейт. Бул сыяктуу университеттеги тейлөө кызматтарын жеңилдетүү үчүн жүргүзүлүп жаткан иш-аракеттер жемишин берет деген ишеништебиз. Нурзада Ульмазова, Жолдошбек Чермаматов, Үмүт телестудиясы. Ош мамлекеттик университетинде физика, технология жана математика, ошондой эле информациялык технологиялар факультетинде күз майрамы белгиленип, алтын күз аталышындагы кече болуп өттү. Иш-чарага факультеттердин окутуучулары жана студенттери катышты. Салтанатка 1-курстун студенттери даярдаган түшүм көргөзмөсүнө атайын конкурс жарыяланып, алардын арасынан өзгөчөлөрүн аныктоо үчүн окутуучулардын баасына коюлду. Көргөзмөдө негизинен жерге бизде өскөн жана сырттан келген мөмө жемиштердин дээдик баардык түрлөрүн көрүүгө болот. Негизинен бул бүгүнкү иш-чарабыздын максаты, эми азыр өзүңөр билесиңер, аябай техниканын өнүккөн мезгилинде жашап атабыз. Ааламдашуу процесси активдүү жүрүп жатат. Ошондуктан биздин окуучуларды орус, бир тууган орус мамлекеттин дүйнөсүнө киргизип, ушунун тилинде сүйлөтүп, аны ошолор жасаган мындай аларга традицияга айланып калган алтын күз деген майрам бар да. Алтын күз деген ошого багытталып атат. Окуу жайдын аталган факультеттеринин студенттери кеченин жүрүшүндө өз таланттарын тартуулашып, ыр бийлерди аткарышып, оюн зоокторду уюштурушту. Ошондой эле катышуучулардын күзгү көрүнүштү чагылдырып, жалбырактардан даярдаган кийимдери көргөзүлдү. Наргиза Нарбай кызы, Руслан Мирзаев, Үмүт телестудиясы. Ош мамлекеттик университетинин орус филологиясы факультетинин психология кафедрасында эл аралык психологдор күнүнө карата жыйын болуп өттү. Иш-чарада психология адистигинин келечеги жана зарылчылыгы тууралуу талкуулар жүргүзүлдү. Бул тууралуу алдыдагы материалда.
Ош мамлекеттик университетинин орус филологиясы факультетинин психология бөлүмүндө дүйнөлүк психологдор күнү белгиленди. Иш-чарага аталган бөлүмдө окууну аяктап, учурда коомдук жайларда ийгиликтүү иштеп жаткан психологдор, Ош шаарындагы мектептерден окутуучулар, балдар үйүнөн, ошондой эле коомдук уюмдардан жетекчилер жана аталган окуу бөлүмүнүн мугалимдери катышты. Иш-чаранын башкы максаты мыкты жана чыдамкай психологдорду окутуп чыгарууда, алардын билим берүү деңгээлин жогорулатуу, коом менен тыгыз байланыш аркылуу тажрыйба сапатын жакшыртуу болуп саналат. Бүгүнкү бүткүл дүйнөлүк психологдордун эл аралык майрамы менен жалпы ошо психологиялык кызматта иштеген жана психологиялык кызмат көрсөтүп жана психология кафедрасында иштеп жүргөн биздин агайын чекелерибизди чын жүрөгүмдөн куттуктап өтөм. Ошондой эле жыйындын жүрүшүндө кызуу талкуу жана пикирлер жаралып, адистер мыкты психолог болуш үчүн практика иштерин бала бакчадан баштап, андан кийин мектеп окуучулары менен тыгыз байланышып, өз тажрыйбасын арттыруу менен алардын аң сезимин, ой жүгүртүүсүн көзөмөлдөө зарыл экендигин айтты. Анткени бүгүнкү жаш өспүрүмдөр эртеңки өлкө келечеги болуп, бүтүндөй бир коомду түзөөрүн иш-чарага катышкан өкүлдөр баса белгилеп өтүштү. Гүлнур Арапбай кызы, Руслан Мирзаев, Үмүт телестудиясы. Ош мамлекеттик университетинин финансы юридикалык коллежинин бухгалтердик эсеп жана финансы кафедрасында үлгүлүү жүрүш-турушуң мекенге кошкон үлүшүң деген аталыштагы тарбиялык саат болуп өттү. Иш-чарага аталган окуу жайдын окутуучулар жамааты жана студенттер катышты. Бул тууралуу кийинки сюжетте. Ош мамлекеттик университетинде жаңы окуу жылынан тарта адамдык сапаттарды өнүктүрүү жылы деп жарыяланып, жаштардын тарбиялык багытына көңүл буруу үчүн студенттер менен жолугушуулар, түрдүү иш-чаралар жогорку деңгээлде жүргүзүлүп келет. Финанс юридикалык коллежде болуп өткөн иш-чарага Ош мамлекеттик университетинин социалдык жана тарбиялык иштер боюнча проректору Түмөнбай Колдошов жана Ош шаарындагы Ыйык ата журт коомдук жаштар фондунун жетекчиси, ошондой эле аталган окуу жайдын мугалимдери катышты. Ыйман, адеп, маданият жылында Ош мамлекеттик университети көптөгөн жакшы саамалыктарды өткөрүп, ошонун катарында быйылкы жылды адамгерчилик сапатты өнүктүрүү жылы деп белгилегенибиз бул жөндөн эмес. Анткени өнүгүп жаткан коомду аламдашуу мезгилиндеги, компьютеризация мезгилиндеги, эң өсүп жаткан компьютердин мезгилинде адам затынын орду кайсыл жерде болуш керек? Адам эмнеси менен адам болуш керек деген чоң бир суроо турат. Ошол суроого жооп алуу үчүн биз көптөгөн шарият маселелериндеги сөздөрүбүздү айтып, сизге ал жактан меймандар чакырып, жана биздин тилибиз, дилибиз кандай болуш керек, биздин адебибиз кандай болуш керек, биздин мамилебиз кандай болуш керек, ошондо биздин программалоо маселесинен арылуубуз, адамгерчилик сапатты, эң кымбат болгон адамгерчилик сапатты сактап калуу жана андан ары өркүндөтүү маселесине чоң көңүл бурулган учур. Иш-чаранын жүрүшүндө жаштардын коомдук жайларды өзүнө алып жүрүүсү, ошондой эле кыргыз элинин байыркы жана учурдагы саламдашуу маданияты туурасында суроо жооп талкуулар жүрдү. Мында келген коноктор жана окутуучулар жаштарга кыргыздын тарыхый маданияты туурасында маалымат берип, аны бекем тутуп, муундан муунга сактоо керектигин айтышты. Иш-чараны уюштуруунун негизги максаты жаштар арасында пайда болгон орунсуз жоруктардын алдын алуу жана түшүндүрүү иштерин жүргүзүү болуп саналат. Бүгүнкү иш-чарабыз быйыл 2017-18 окуу жылы Ошмуда адамгерчиликти өнүктүрүү жылы деп аталды. Ошол Ошмудагы аталган иш-чараны биз улантуу максатында бухгалтердик эсеп жана финанс кафедрасынын жалпы окутуучулар жамааты адамгерчиликти өнүктүрүү жылына арналган кеч өткөзүп отурабыз. Бул жерге атайын сырттан коноктор чакырылган, Адип Башат коомунун башчысы, медициналык коллеждин тарбия иштери боюнча директорунун орун басары чакырылып, студенттерди адамгерчилик сапатка үйрөтүү, саламдашуунун түрлөрү, улууну урматтоо, кичүүнү сыйлоо жөнүндөгү баяндар окулду. Финансы юридикалык коллежинин бухгалтердик эсеп жана финансы кафедрасында 600дөн ашуун жаштар билим алышууда. Ош мамлекеттик университети студенттерге татыктуу билим берүү менен гана чектелбестен, жаштардын маданият таануусун өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл буруп, ал үчүн атайын иш-аракеттерди жасап келет. Гүлнур Арапбай кызы, Руслан Мирзаев, Үмүт телестудиясы. Анда эмесе азыр Ош мамлекеттик университетинин жаш таланттары тарабынан даярдалган КВНге кезек берсек. Ош мамлекеттик университетинде көптөгөн иш-чаралар, салтка айланып калган иш-чараларыбыз бар.
Булар даталык майрамдан сырткары дагы бир топ пландалган иш-чараларыбыз бар. Ошонун бири бүгүн эл аралык студенттер күнүнө карата Атай 17 ноябрда белгилеп атабыз. Себеби буга чейин жаштар күнүнө карата жарым финалдык беттешүүлөр болгон болчу. Бүгүн эми ошол Шайыр тапкычтар клубунун финалдык беттешүүсү болуп атат. Кудай буйруса бүгүн 9 команда атсалышат. Максатыбыз эме, максатыбыз студенттерге бир майрамдык маанай тартууласак. Коомдогу бүт студенттердин турмушундагы терс көрүнүштөрдү бир юмор аркылуу жеткизсек, адамдарга бир тарбиялык мааниси бар жакшы оюндарды көрсөтүп берет деп ойлойм бүгүнкү биздин студенттерибиз. Данияр акасы, сөз сизде. Чоң рахмат. Ассаламу алейкум. Туруш керек, туруш керекпи? Ассаламу алейкум, атайсыздар. Саламатсыздар. Биринчиден келген конокторго ыраазычылык. Мен үчүн таң атпай эле келгендей болдум. Сиздер дагы ушул жерде зал толо көрүп келип олтурган конокторго ыраазычылык. Себеби сиздер ошого татыктуусуздар. Ошондуктан ошонча мекендештер, кыздар, жигиттер, туугандар келип олтурат демекчимин. Ал эми сиздерге ийгилик, жалпы баарыңыздарды бүгүнкү студенттик майрамы менен чын жүрөктөн куттуктайм. Алга жана алга демекчимин. Сиздерге сыйлык кут болсун. Бир кол чабуулар сыйлык. Анан суроо негизи калыс тартуу болгонго аябай кооптуу иш. Анан сиздер дагы ошол ишени тапшыргандан кийин мен дагы өзүм чын жүрөгүмөн мындай мага жаккан командага бергенге аракет кылып атам. Ал эми менден суроо, эми бир аз юмор аралашкан суроо болсун. Себеби бүгүн тамаша болуп атпайбы? Универсал командасы менин кашыма асылса, сиздер Аваз Акимовдун эмнесине асыласыздар деген суроо. Кыргыз-Кытай факультети. Универсал командасы менин кашыма асылса, сиздер Аваз Акимовдун эмнесине асыласыздар? Мен асылат эле, мени көтөрө албайт да. Юридика факультети юристтер командасы. Саламатсызбы. Универсал командасы менин кашыма асылса, сиздер Аваз Акимовдун эмнесине асыласыздар? Жака душманды алыстан издебе дейт, так көрүнөт. МИД факультети Ош Микс командасы. Саламатсызбы. Универсал командасы менин кашыма асылса, сиздер Аваз Акимовдун эмнесине асыласыздар? Аваз акага асылыштуу адам эмес, Аваз ака авторитетный адам, асылуу мүмкүн эмес деп ойлойм. Кыргыз филологиясы жана журналистика факультети не болду командасы. Универсал командасы менин кашыма асылса, сиздер Аваз Акимовдун эмнесине асыласыздар? Өзү досуңуздун асыла турган бир нерсеси барбы? Курама командасы кызы. Универсал командасы менин кашыма асылса, Аваз Акимовдун эмнесине асыласыздар? Не, Аваз акада көңүлүңүз барбы? Рахмат. Дүйнөлүк тил жана маданият факультети ФФЛ курама командасы өзгөчө красавчик жигиттер. Өзгөчө красавчик жигиттер. Туура айтат. Красавчик жигиттерге. Универсал командасы менин кашыма асылса, Аваз Акимовдун эмнесине асыласыздар? Биз Аваз акага асылбайбыз. Biz sizge asılabız. Sizge universal komandası kaşınızga asılsa, biz universala koşulab, oşo biz деле kaşınızga asılabız da sizge. Кеттайбыз курама командасы, сурооңузду кайталап коесун. Универсал командасы менин кашыма асылса, сиздер Аваз Акимовдун эмнесине асыласыздар? Biz asılsak, жерге тийип калбаса бой бекем экен. УЕМБ курама командасы. Саламатсызбы. Универсал командасы менин кашыма асылса, сиздер Аваз Акимовдун эмнесине асыласыздар? Мен асылсам көтөрө аласызбы? Рахмат, улантабыз келиңиздер. Гүлбан, ака, гүлбан. Универсал командасы менин кашыма асылса, сиздер Аваз Акимовдун эмнесине асыласыздар? Мага сизде керек сакоо.
Универсал командасы менің қашмасызда сіздер Аваз Айкимовтың эмнесин асыласыздар? Асылайну? Қой! Берісіне, Аваз Айкимовке бір өлі же айдан айтаканске. Рахмат. Барлығыңызға чоң салам. Тағы бір жолы негізі Данияр мені бүгін жаман қылды. Мен де эми қандай сұрай берсем, егерде шул Данияр азыр эле мага асылып өтпөдү, асылып эмес, мен жөнүндө тема болду. Эгерде Данияр кыз болгондо кандай кыз болот эле деп ойлойсуң? Кыргыз филологиясы журналистика факультети. Колдон келсе, көбүрөөк фигурасын айтсаңар, Эгерде Данияр Эрматов кыз болгондо кандай фигуралуу кыз болот деп ойлойт элеңер? Ошо бири-бириңиздерге асылып калыпсыздар, бирдемке бар. Уян Фрама командасы сурооңуз айтабыз. Мына токто. Сурооңуз кызыктырган жок. Данияр байке сизди кандай кылды? Ошого жооп берсеңиз. Дүлөктөр жана Маданият факультети ФФЛ курама командасы өзгөчө красавчик жигиттер. Сурооңузду кайталап койсоңуз. Эгерде Данияр Эрматов кыз болгондо же аял болгондо кандай фигуралуу айым болмок? Ай, Аваз мырза, ушу Данияр Эрматов кашын көрө албай эми кыз кылайын деп атасызбы ошо? Рахмат. Юрчиктер командасы. Эгер Данияр Эрматов айым болгондо фигурасы кандай болмок? Аны билбейм, бирок 15 жашында төлөп койгонмун. Кыргыз-Кытай факультети сурооңузга айтабыз. Эгерде кыргыз эстрада ырчысы Данияр Эрматов аял болгондо фигурасы кандай болмок? Мага окшош болсо керек, Кытай курама командасы. Туура таптыңыз, сиздер эле копияңыз бар. Куаган эмне дейсиз? Эгерде Данияр Эрматов айым болгондо фигурасы кандай болмок? Сурооңуз жакты, башынан кайталаңыз ака. Эгерде Данияр Эрматов кыз болсо фигурасы кандай болмок? Кандай фигуралуу? Сизге окшош болсо керек деп ойлойсуз ака. Ошмикс командасы. Эгерде кыргыз эстрада ырчысы Данияр Эрматов айым болгондо кандай фигуралуу айым болмок? Фигурасына кашынан азыл өткөзсө, кашын айтып коюң эми жок дегенде. Рахмат. Финанс-юридикалык колледжден Королевна командасы. Студенттер, чыкпай эле койгула, Авазкан концерт болот экен саат 6-да. Со бекер көрүлбөсүңөр да, туура. Рахмат. Кыргыз эстрада ырчысы Данияр Эрматовдун фигурасы эгер кыз болбосо кандай болмок? Фигурасын билбедим, бирок кошумдан түшүп калмакты. Мага чактыңарбы же бияка? Рахмат. Тоо курама командасы. Кыргыз эстрада ырчысы Данияр Эрматов эгерде айым болсо кандай айым болмок? Көздөрү кара, каштары кара, тажикпин не бала болмок. Бүгүнкү иш-чара аябай сонун өтүп атат. Кудай буйрса, уюштуруучуларга рахмат айтабыз. Юрчиктер командасы өзүбүз күчүбүздүн барысынча аракет кылып атабыз. Кудай буйрса, калганын калса тобу чечсин. Жыйынтыкты бир гана Алла билет. Юрчиктер алга! Ушуну менен бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип жетти. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.